Россия Федерациясына барып көчмө жыйын өткөрүп келгендин жыйынтыктап талкуулап атабыз. Урматтуу Дарманкул уулу Бакыт жана Алмаз Кулбекович өткөндө сиздер жакшы жетиликтүү айтып түшүндүрүп бердиңиздер. Ошол жыйында Россия Думасы жана Российский Федерациянын депутаттары жогорку деңгээлде өткөн өз мойнуна алды. Совет Федерацияда жакшы биздин адреске жакшы ойлорун айтып, биринчи жолу ушундай комитет болду деп айтышты. Ошого биздин комитет төрагасы Улан Бердибаевичке да ыраазычылык айткым келет. Себеби жогорку деңгээлде уюштуруп, биздин оюбузду, биздин максатыбыз толук жетти биздин коллегаларга. Бирок Алмаз Кулбекович, сиз уктуңуз. Алар айтышты. Толугу макул болушту. Мыйзам күчүнө кирет. Бирок бул эми күчүнө киргенде сөз баягы мыйзам бузгандарды, мигранттарды бүт тазалайбыз деп айтты. Мыйзам иштейт. Бирок сиздердин өтүнүштү биз эске алабыз. Бизге документ жасала деп айтышты. Ошондо андан бери мына 10 күн өттү. Эмне документ жасадыңыздар? Алар айтышты, документ жасап кайрылды. Госдума аркылуу Совет Федерацияга силер жөнөтсөңөр, ошонун негизинде биз толук ошол аткаруу бийлигине тапшырма беребиз деп айтышты. Демек, калган иштер өзүбүздөн көз каранды да. Канчалык силер документтерди жакшы даярдап берсеңиздер, алар аткарганга даяр. Албетте бизге убада берген. Керек болсо чакырган келебиз дебеди, уктуңуз да. Мартта болсо мартта келебиз деп. Бизде азыр ушул мүмкүнчүлүк бар да. Ошол эки ичинде составындагы Кыргыз Республикасынын жарандарында кичине мындай жеңилдеткенге мүмкүнчүлүк бар бизде. Бул бизден азыр көз каранды, ошондуктан сизден сурап элем. Документ даярдандыбы, даярданса, анда айтыңыз чекесин. Эгер даяр эмес болсо, ошону тез арада даярдасаңыз, жаңызга чейин. Эми бизде эле министрликте өткөн документ 1 ай жүрөт, эки өлкөнүн ортосунда 2-3 ай жөнүнө кетип калат. Ошончо айтсаңыз. Чоң рахмат, Эмил мырза. Тийиштүү маалыматты биз даярдаганбыз. Ошондо эле бул эми орусча айтканда тезисы к беседе дегендей, бул эми мазмунун биз жогорку кеңештин аппаратына да жиберилгенбиз, спикердин аппаратына. Бул бир. Экинчисинен акыркы жолу КМШ анан ЕСтин алкагында Москвада саммит өткөн, декабрдын башында. Ошондо дагы биздин кабинет министрликтин Акылбек Усенбековичке дагы тийиштүү кагазды, сунуштарды бергенбиз, Мишустин менен сүйлөшкөнгө. Кайсы сунуштар айткыңыз ушундай? Азыр биз көтөрүлгөн маселелерди толук баарын киргизгенбиз. Кайсылардын конкреттүү кыскача айтыңыз? Тил боюнча, мектеп боюнча жана жалпы ошо биздин жарандарыбызга мамилени жумшарткан негизиндечи. 3 пункттан түзүлгөндө негизичи ошонун баары киргизилген. Эми бул биз кагаздарды ойлоп атабыз, кандайдыр бир сунуш даярдап туруп, дагы бул жумушту балким керек болсо президенттин деңгээлине көтөргөнгө даярбыз да. Канча убакыт кетет сиздин оюңузча? Ушул биздин сунуштар бул убакыт жагынан мен айта албайт экенмин, себеп Эмил мырза, сиз өзүңүз жакшы түшүнүп атасыңар. Бул мыйзамдарды Россия тарап өз ич арада бекитип атат. Биз болгону ошол жагынан кайрылаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар, суранганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Алар кандай чечим кабыл алат, мен азыр айтканга алысмын. Бирок биз ошо Россия Федерациясынын өкмөтү менен иштешкенге даярбыз. Алар менен тийиштүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө даярбыз. Ошол 5 февралда кирген күчүнө кирген мыйзамдарга чейин биз аракет кылалы, максималдуу аракет кылалы. Бизден эле көз каранды. Жарайт. Орус өкмөтүнүн аткаруучулары эле менимче каршы болбойт. Депутаттар өзүңүз уктуңуз. Ошон үчүн биз эртелетте, себеби биздин бул милдетибиз. Анчаган жарандарыбыз аяка Россияга жыргаганы барган жок да. Ал тил билебиз, бизге ошол эң эле жакын иштетүү мамлекет Россия экен деп барып атышат. Аны эми көп сөз айтпай эле коеюн. Төрага да шаштып атат. Биз суранганга акыбыз бар да. Ошо Орус мамлекетинен. Алар туура кабыл алды. Туура, азаматсыңар, айттыңар, жасайбыз деп убада бериши, ошон үчүн жасайлы. Рахмат.